Кабырда жаткан адамдар бизди угат, рулду таштап атып умейин дебестен устаздардын, дамылардын көзүн боё болуп эсептелинет. Бирок эл молдолордун айтканын кылбай, Аллаху акбар деп дуа кылынбайт кабырдын жанына баратканда. Амин. Ушул жерде жаткандарды Аллах Таала ырайым кылсын, жаткан жерин бейиштен кылсын. Аллаху акбар деп дуа кылынбайт кабырдын жанына баратканда. Кабырдын жанынан баратканда окула турган дуа пайгамбарыбыз үйрөткөн. Монтип айт. Кол көтөрүлбөйт. Жөн эле ассаламу алейкум ахли дияр минал муъминин вал муслимин. Аллахтын тынчтыгы силерге болсун. Ушул кабырда жашаган мумундар жана мусулмандар. Инна иншаллаху бикум лахикун. Чын иншалла Аллах каалаган болсо силердин аркаңардан биз дагы келебиз ушул кабырга. Ассалаллаху лана ва лакумул афия. Аллах Тааладан сурайбыз бизге жана силерге дагы Аллахтын кечирими, ырайымы болсун деп дуа баратканда. Кээде машинада баратканда дагы рулду таштап атып умейин дебестен, жөн гана кол көтөрбөстөн ушинтип дуа кылам. Дуалар негизи кол көтөрүп дуа кыла турган орундар бар. Анткени хадис бар. Ким колун көтөрүп Аллахтан дуа кылган болсо, Аллах Таала ошол дуасын кабыл кылбай коюудан уялат. Бирок бул кабырда эмес. Кээ бирки дуалар бар, мисалы тамак жештен алдыңкы бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллахум барик лана фима разактана ва кина азабан-нар. Аллахым биздин берген рызкыңа береке бер деп тамак жештен алдыңкы дуалар дагы кол көтөрүнбөй дуа кылынат. Ошол сыяктуу кабырдан өтүп баратканда дагы кылынган дуалар кол көтөрүнбөстөн кадимкидей жанагы мен айткандай ушул жерде жаткан момун мусулмандарга салам айтуу менен бирге биз дагы ушул жерге келишибизди эскертип, Аллахтан бул кабырда жаткандарга дагы өзүбүзгө дагы ырайым тилеп дуа кылынат. Анан кабырга келгенде эскертүүчү нерсе, биз ушул адамдарды жерге берүүгө кызмат кылган имамдар Аллахтын шариятын гана жеткиребиз элдерге. Пайгамбарыбыздын мураскорлору келип кабырга койгондо кабырлар куду ушундай абалда эле болот. Эл макул болуп, кээде анан дагы белги коюшу мүмкүн, мен таппай калбайын, атаммын же чоң атаммын же чоң энемин. Бирок качан кабырга жерге берип, жаназа окуп бүтүп келип көмүп, анан кеткенден кийин кабырлар көбүнчө мындай нерсеге айланат. Айкелдерди тургузуп, бир жазууларды коюп, шариятыбыз бул нерсени буйрубайт. Ошо буйрубагандыгы себептүү устаздардын, дамылардын көзүн боё болуп эсептелинет. Ошондуктан кабырга келгенде дагы адам кантип жашаш керек экендигин китептерде пайгамбарыбыздын айткан хадисинде, Куранда жазылган сыяктуу кабырга коюлган жазылган, белгилүү. Бирок эл молдолордун айтканын кылбай, кеткенден кийин өзүн билгендей кылып, анан дагы мазардын ичин базар сыяктуу кылып коёт. Ошого бул эскертүү. Мазарды базар кылып, ар кандай сулуулантып, гүлдөрдү коюп, мусулман эмес адамдардын салтын колдонгондорду гүл койгон, дарак эккен, мындай стульчиктарды коюп кабырдын жанында мен келип ушул жерде зыярат кылам деген бул чынында айтканда биздин шариятыбызда жок. Бул өзүнчө бир оюнан таап окуп чыккан нерсе. Анан кабырларга келгенде баяндарды өтүп калат устаздар. Баян кылуу бар. Көбүнчө жайга намазды окуй элек, динден түшүнүгү жок адамдар дагы жаназага катышып калам деп келет. Ошол убакта дуаларды кылса болот, баяндарды кылса болот. Пайгамбарыбыз дагы кабырлардын жанынан жаназа учурунда же зыяратка келгенде сахабаларга баян кылган. Элдер мынау кабырда жаткандар силерден караганда көбүрөөк угат деп. Чындыгында кабырда жаткан адамдар бизди угат. Биз алардын сүйлөгөн сөзүн укпайбыз. Бирок алар бизге пайда бере албайт. Бирок биз дуа кылган болсок, ошо дуалар пайдасын берет. Али радиаллаху анху кабырлардын жанынан өтүп баратып мынтип айткан. Кабыр ээлери, силерде эмне жаңылыктар? Бизде жаңылыктар, силер ээлеп, куруп, дейлеген жерлер снос болуп кетти. Үйүңөр бузулуп башка салынды. Мал мүлкүңөр балдарыңарга же болсо кимдир бирөө өздөштүрүп алды. Ушундай жаңылыктар өзгөрүп кетти. А силерде эмне жаңылык? Бул ушу суроолорду берген. Жооп берген эмес. Эгерде жооп бергенде алар эң жакшы амал бул таквалык деп жооп бермек. Кабыр зыярат кылуу эркектер үчүн уруксат. Келип бир жумада бир, андан эрте келсе дагы болот. Келип өзүбүз дагы бир күн ушул жерге келебиз. Ушул келген кабырларды зыярат кылып, өтүп кеткен чоң ата, чоң энелердин кабырларын зыярат кылып, сабак алсак болот. Сабак алып пикир жүргүзүп. Бирок аял кишилерге уруксат жок. Анткени аял кишилер сезимтал болгондуктан келип ый кылып, же болбосо Кудай сактасын бир кабырга сыйынуу да болуп кетпестиги үчүн аялдарга тыйган. Эркектер келип кабырга келип зыярат кылып, ушул өтүп кеткен, унутта калып кеткен адамдардын да кабырларын көрүп, Аллах Таала булардын кабыр азабынан сактасын деп дуа кылыш керек. Бул чоң сооптуу иштерден. Андан кийин кабыр зыярат кылганда аз биз басып келатабыз. Мына карасаңыз, бул жагында кабыр, бул жакта да кабыр, ортодо кеңдик бар. Ушул жерден гана басып атабыз. Кабыр зыяратына ошентиш керек. Мен кабыр зыярат кылып атамын деп туруп, жайлардын арасын монтип аралаган туура эмес болуп калат. Монтип аралаган. Анткени пайгамбарыбыз айткан, мен кылычтын мийизинен, кылычты баягы кесе турган жагы бар, үстүнөн басканда азапталат, бутту кесип. Басканым жакшыраак өтүп кеткен бир адамдын үстүн дебелегенден караганда.
Анткени адам өтүп кеткенден кийин, жерге берилгенден кийин деле анын урматы, сыйы бар. Мисалы тирик адамдын үстүнөн дебе элесе болбой калат го. Ошол сыяктуу өтүп кеткен адамды дагы дебе элебеш керек. Азыр мен силерге көрсөтүш үчүн өтүп атам. Көп адам ушул катаны кылат. Мына жерден өтүлүнбөйт. Эмнеге дегенде, карасаңыздар, мына мен өткөн жер ушул бир адамдын кабыры жаткан жер. Мына дөңсө, бул казылганда билсеңиздер керек. Ушул очок деп коет, казып кирип туруп, анан ичкериге казып кирилет дагы адам куд ушул жерде турат. Эми албетте мунун үстү менен бирөө секирип баспайт. Бирок адам бунун үстүндө эмес. Адам мына жерге коюлган. Көбүнчө ушинтип аралап кабырлардын арасынан мынтип мен жай дебелеп айтам деп өткөндө аннык бир адамдын үстүн дебелеген, Алла өзү сактасын, бул эсептелинет. Кабыр казуунун мына жерде азыр кабыр казуу иштери болуп атат. Байкасаңыздар, анын кантип казылат, аны да бир көрсөтөбүз. Мына дөң турган жер казылып туруп, андан кийин бул жака карап казып кирип, атайын адам бата турган деңгээлде кылат. Адам көбүнчө мына дөңдүн жарымынан баштап мына жерден мына жактарда турат. Ошондуктан эгер сиз кабырга келген болсоңуз, мен атамдын кабыры тээ мына жакта эле, мен аралап өтүп жанынан дуа кылам дебестен, башка момунга зыян бербестик үчүн ушул жерден жанына бир 10 метр, 20 метр алыстыктан дуа кылсаңыз деле кабырын толук зыярат кылдыңыз болуп эсептелинет. Аралап өттүңүздөр. Анткени аралап өткөндө башка бир момундун үстүнөн, бетинен, башынан деп эле өткөн болуп эсептелинет. Бул эми сиздер үчүн кабыр зыярат кылуудагы кээ бирки шариятыбыздын эрежелерин түшүндүргөн болдук. Албетте көпчүлүк шариаттын талабын да кылып амал кылам дегендер бар. Кээ биркилери өзүм билем, калагандай кылам деп туруп шариятты дагы дебелегендер бар. Алар үчүн биздин насааттар эмес. Биз Кудайдан корккон, Аллахка ыйман келтирген, мен кабырга келгенде дагы, базарда жүргөндө деле, жумушта жүргөндө дагы Аллах деп шариаттын өкүмүн гана аткарам дегендер үчүн шариятты сиздерге түшүндүрдүк, амал кылабыз. Аллах таала кабыл кылсын баарыңыздардан. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.